Саламатсыздарбы? Менин атым Венера. Мен Жалал Абад областы Аксы районунан болом. 34 жаштамын. Азыркы учурда 3 жылдан бери Бишкекте жашаймын. Мен ушу Бишкекке келүү максатым негизи реабилитацияга келгем. Реабилитацияда 1,5 жыл реабилитация кылдым, бирок результат болбогондон кийин Бишкекте калуу максатында жумуш кыдырып, кийин Иксан кооперативинде жумуш издеп барып, ошол жерде оператор кызматында иштеп жүрдүм. Балалуу болуу менин арзуум болчу. Аябай кубандым. Баары бир эне болуу аял үчүн бул эң чоң бакыт. Бул мен үчүн айтып бүткүс ындай башкача сезимдер болгон. Боюмда болгондо мен жумушка жөө барып келчүмүн да көп учурда коляска менен. Анан угроза болуп кыйналдым. Анан кийин ичим чоңойгондон кийин коляскага түшүп чыгуу аябай оор болуп калды. Мен ГОСко барган жокмун, частныйга бардым. ГОСко баргандан негизи кандай мамиле кылат деп чындыгында мындай кооптондум. Ошол себептен мындай жеке клиникага барып эле ошол жерде учетко туруп, ошол жерде көрүнүп жүрдүм. Мен учетко туруп, бирок кайсыл жерде кайсы больницага барып төрөштү да билбей жаткам. Себеби кандай кабыл алат деп учетко турган менен тиги төрөгөндө кайсы жака барышты билбей жаткамда, анан равенство жардам беришти. Мен тиги дары дармектериме, анан төрөгөнмө тиги врач сүйлөшүп беришти. Анан ошол 7-нчи микрорайондогу тиги центр человек репродукциядан ошол жактан сүйлөшүп берип, ошол жерде Адашбек Манасбекович деген врачка сүйлөшүп беришкен. Ал врач ошо төрөгөнүмчө карап, мага жардам берди. Азыр кайрымдуу адамдар аябай көп. Мен азыркы учурда иштебей бала менен үйдө эле отурам. Анан тиги жана айтат го, эме деп, тирүү адамдын рызкысы төгөнбөйт деп, тиги кайрымдуу адамдар көп экен. Тиги продукта эме тараптардан бүт жардам беришти. Ошол жашап атамын, жакшы, Аллага шүгүр. Анан ошол төрөгөнүмө, ошол жашаган квартирамдын квартплатына ошо равенство каражаттарын бүт көтөрүшүп жардам беришти. Мен ошо Гүлмира Казакунага, Укейге жардам берген жалпы элдерге ыраазычылыгымды билдиргим келет.